Ассаламу алейкум, кадырман калкым, урматтуу мекендештер. Исламдын аты дагы, заты дагы, саламы дагы тынчтык эмеспи? Бүгүнкү дүрбөлөң түшкөн дүйнөдө тынчтык ушунчалык маанилүү, ушунчалык кадырлуу, ушунчалык актуалдуу болуп турганы да бекер женден эместир. Чын-чынына келгенде, ислам тынчтыктын, ынтымактын жана тазалыктын дини. Мына ушул теманын тегерегинде бүгүн дагы ушул берекелүү Рамазан программасында сиздер менен жүз келишип отурабыз. Бүгүнкү куттуу студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар министрлигинин этностор аралык мамилелер башкармалыгынын коомдук бирикмелер менен иштөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Багышбек мырза Райымбеков. Кош келдиңиз. Кош болдук. Башта ушул ороз айы кут болсун, туткан орозолор кабыл болсун. Ошо эли журтубузга бир салам берип, ороз айы менен бир куттуктай кетсеңиз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман элим. Ушул учурдан пайдаланып, биздин жалпы Кыргыз Республикасынын жарандарын баарыңыздарды ушул бизге көптөн күттүрүп, жаркырап кирип келген ыйык Рамазан айы менен чын дилимден куттуктаймын. Ушул Рамазан айы өзүңүздөр жакшы билгендей бул мээримдүүлүктүн, биримдиктин, такыбачылыктын, жоомарттыктын жана бир туугандык жардамдын сүйүүнүн айы. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдаланып, бири-бирибизди көбүрөөк жакшылап таанып билип, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, бири-бирибизге жардамчы болуп, ушу жараткан улуу Алла Тааланын мээримине, чексиз сообуна жетишелик деп чакырып кетмекчимин. Айтсаңыз, исламдын саламы дагы бул тынчтык болуп эсептелет да. Себеби мусулман баласы учурашканда бири-бири менен ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп, Алла Тааланын тынчтыгы, рахматы, ырайымы жана берекеси сизге болсун деп ошо туш келген адамга ушинтип саламын айтат экен, жолдойт экен. Мусулмандын ниети тынчтык, мусулмандын ою тынчтык, мусулмандын жашоосу тынчтык жана мусулмандын саламы тынчтык болуп атпайбы? Ошон үчүн бүгүн ушул дүрбөлөң түшкөн дүйнөдө тынчтык өтө актуалдуу маселе болуп турат. Ошо тынчтык жөнүндө айтсаңыз, тынчтык деген эмне жана тынчтык биздин мамлекет үчүн, элибиз үчүн канчалык маанилүү? Чындыгында биздин өзүбүздүн коомубуздун, биздин жашап аткан мамлекетибиздин деги эле дүйнө жүзүндөгү эң бир чоң адамзат баалаган бир баалуулук, албетте бул ушу биздин бейпил тынч жашообуз да. Бул бейпил тынч жашоону илгертеден эле биздин ата бабаларыбыз маани берип, ошон үчүн ырыс алды ынтымак, ынтымагы бар элдин ийгилиги боло тургандыгы жөнүндө, ынтымагы бар элдин өнүгүүсү боло тургандыгы жөнүндө дайыма айтып келген да. Мен мындай айтат элем, ушу тынчтык, биз өзүбүз айтып аткан ислам динин тынчтыкты ушу ынтымак менен, биримдик менен байланыштырсак туура болот да. Эмне үчүн дегенде, кайсыл жерде адамдар, коом, эл биримдиктүү болуп, ынтымактуу болсо, ошол жерде тынчтык болот да. Мына ушул багытта мен өзүмдүн ушул иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлигиндеги биздин башкармалыктын, этностор аралык мамилелер боюнча башкармалыктын азыркы учурдагы ушул аткарып жаткан мамлекеттик саясаттын бир омоктуу бөлүгү болгон эл биримдигин бекемдөө жана кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү багытындагы ишмердүүлүгү жөнүндө айтып кетейин. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин Кыргыз Республикабыз көп этностуу өлкө болуп эсептелинет. Биздин өлкөбүздө 80ден ашык этностун өкүлдөрү ынтымакта, биримдикте жашап келишет. Ошону менен бирге өзгөчө белгилеп кетишибиз керек. Мына ушул көп түрдүүлүктү, көп этностуулукту
Biz mamleketimizdин негизги байлыгы катары эсептесек туура болот. Эмне үчүн дегенде, ушу көп түрдүүлүктүн аркасында биздин коомубуздун кайсы тармагы болбосун өзүнчө бир сапаттуу, өзүнчө бир мындайча айтканда сынчыл, өзүнчө бир көркөм жана натыйжалуу экендигин атасак болот. Мисалга ала турган болсок, биздин ошол эле тамак аш маданиятында, же болбосо кол өнөрчүлүктө, же болбосо мындайча айтканда ушул көп этностуу биздин коомчулугубуздун балдарынын бир жерде, бир класста, бир аудиторияда билим алгандагы жаратып аткан бир жаратмандык, бир жакшы таалимдери ушуга бир мындайча айтканда өрнөк болуп бере алат да. Анан бул жерде айтып коюш керек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2020 жылдын 13 ноябрындагы номер 39 жарлыгы менен ушу Кыргыз Республикасында кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү концепциясы деген кабыл алынган. Бул чоң мамлекеттик документ 2021-2026 жылдар аралыгына ишке ашырыла турган бул концепция. Мына ушул концепциянын негизги максаты жогоруда сиз өзүңүз айтып кеткендей, өзүбүздүн жашап аткан ушу Кыргыз Республикасындагы жарандардын арасында биримдик болсун үчүн, мындайча айтканда интеграция болсун үчүн, өнүгүү болсун үчүн жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүгө ылайыктуу шарт түзүүгө максатталган да. Демек, баягы кыргызда бир сөз бар да, тааныбасты сыйлабас деп коет. Алла таала ошол учурда баягы мен силерди улут кылып, эл кылып, уруу кылып жараттым. Максат эмне экен? Бири-бириңерди таанышуу максатында дейт да. Анан демек ошол адамдар качан бири-бири менен таанышып, интеграция болгондо, ымала мамиле түзгөндө, ошондо ынтымак бекемдей дегенде, силер ошол багытта иш жүргүзүп атасыздар да ошондо. Эң туура айтып атасыз. Бул чындыгында эле ушу кыргыз жараны концепциясынын негизги уңгусу бул интеграция. Мындайча айтканда өзүн таануу жана өзгөлөрдү таануу да. Мына ушул багытта концепцияда өзү 5 приоритеттүү багыт бар. Биринчи приоритеттүү багыт бул жарандардын өзүн кыргыз жаран деп, жарандардын өзүн аң сезимдүү таанып билүүсү. Мына бул адамдардын өзүн таануусуна кандай түрткү боло турган негизги багыт. Бул албетте биз коом катары өзгөчө мына өсүп келаткан жаңы жаш муундарга ушул баалуулук жөнүндө, жарандуулук жөнүндө, элдин биримдиги жөнүндө мындай жакшы түшүндүрүшүбүз керек да. Бул бала бакчадан баштап орто мектеп, жогорку окуу жай деги эле биздин жалпы жамаатыбыз, коомубуздун эмгек коллективдердин арасында жүргүзүлө турган туруктуу бир иш. Анан экинчи бир приоритеттүү багыт бул ушул Кыргыз Республикасында элдин биримдигин бекемдөө, толеранттуулукту жогорулатуу жана көп түрдүүлүктү сактап калуу жана өнүктүрүү багыты болуп эсептелинет. Бул дагы өзү аты айтып тургандай эң биринчи орунда элдин биримдиги болуш керек. Бул өлкөнү өнүгүп кетүүнүн эң маанилүү бир шарты. Элдин биримдиги бул тынчтык. Элдин биримдиги бул интеграция. Ошону менен бирге эле анын жанында толеранттуулук болуш керек, айкөлдүк болуш керек. Адамдар мына өзгөчө ушул Рамазан айында көрүнөт. Адамдар бири-бирине айкөлдүк менен мамиле жасап, бири-бирин сыйлап, бири-бири менен эри шарга кызматташып, мындай бир позитивдүү бир натыйжага келиш керек да. Үчүнчүсү бул көп түрдүүлүктүн баалуулуктарын сактап калуу жана өнүктүрүү. Бул көп түрдүүлүк деген жогоруда мен айтып кеттим, биздин коомубуз өзү көп этносту, көп түрдүү да. Мына ушул көп түрдүүлүк баалуулугубузду биз жоготуп албай, андан көрө ошо көп түрдүүлүктүн бир позитивдүү, пайдалуу жагын туура пайдаланышыбыз керек да. Негизи айтсаңыз, бул көп түрдүүлүк дегенде, көп түрдүүлүк бул бир кооздук өзүнчө бир мозаика да.
биздин күч кубатыбыз көп түрдүүлүктө, биздин кооздугубуз, улуулугубуз, сулуулугубуз ошо көп түрдүүлүктө деген сөз бар, саясат бар да. Анан ошол СССР кезинде өзүңүз айткандай ошол 80ден ашык этностордун башын бириктирилген бир идеология жүрүп келген да. Бүгүн да ошол максатта кандай иш, кандай идеология негизинен жүргүзүлүп жатат? Эми негизги биздин жүргүзүп аткан иш чараларыбыз ошо кыргыз жараны концепциясынын иш чаралар планы мынакей өткөн жылы 24 декабрда Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 341 номерлуу тескемеси менен бекитилди. Мына ошол иш чаралар планында негизи 64 пункттан турган иш чаралар камтылган. Бул иш чаралардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү, атап айтканда ошо 22 пункту Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине тиешелүү. Бул ошол жогоруда мен айтып кеткен билим берүү тармагында. Өзгөчө бала бакчадан баштап, башталгыч класстардан баштап, орто мектептердеги билим берүү процессинде ушул көп түрдүүлүктү, элдин биримдигин, кыргыз жараны идеологиясын элементардуу, мындайча айтканда, жөнөкөй деңгээлден баштап жеткиликтүү толук деңгээлге чейин түшүндүрүп тарбиялоо мүмкүнчүлүгү каралган. Эми бул билим берүү менен эле чектелбейт. Бул жогоруда биз айтып кетишибиз керек, идеология да бул элдин биримдигин бекемдөө, элдин ынтымагы, кыргыз жаран деп жарандардын өзүнүн таанысын өнүктүрүү, бул массалык маалымат каражаттары, биздин ушу маданияттын очогу болгон театрларда спектакльдер коюлуш керек. Ошондой эле ушул атайын кинофильмдер, даректүү, документалдуу фильмдер, атайын роликтер дагы тартылыш керек. Бул багытта дагы ушу биздин Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин тиешелүү мекеме ишканаларынын дагы мындайча айтканда ишмердүүлүктөрү ошо планда каралган. Анан дагы бир нерсени биз айтып коюшубуз керек, мамлекеттик тил жөнүндө. Жана концепциянын 3-чү багыты ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тилдик көп түрдүүлүктү сактап калуу жана өнүктүрүү деп аталат. Бул жерде өзүңүздөр билгендей, мына биздин өзүбүздүн мамлекеттик тил болгон кыргыз тилин өнүктүрүүгө өзгөчө максат коюлган. Бул багытта ушул билим берүү жана илим министрлиги, улуттук тил комиссиясы жана жарандык коом тиешелүү тараптар менен бир катар иш чаралар каралган. Анан негизи эле мен бир нерсени айтып коеюн. Качан бизде жарандуулук идеологиясы, баалуулук, элдин биримдиги, мындайча айтканда, жогорку даражалуу бир натыйжага жетет. Качан биз өзүбүздүн тилибизди жакшы билип, ошол эле Манасты, ошол эле Айтматовду, ошол эле Сыдыкбековду, же болбосо Төлөгөн Касымбеков классиктердин чыгармаларын өзүбүздүн эне тилибизде кыйналбай жаш муундар окуп, башкаларга жеткире турган мүмкүнчүлүк кеңири таралганда мына ошого жетишебиз да. Мына ушул багытта концепцияда дагы бир катар иш чаралар каралган. Анан тилдик көп түрдүүлүк жөнүндө мына биздеги жанагы канчалаган 80ден ашык этностор деп айтып атабыз. Мына ошол этностордун да өзүнө мүнөздүү үрп адаты, каада салты, тили бар. Мына ошол үрп адаты, каада салты, тили дагы жоголуп кетпей, ушул заманын шартында биздин жарандардын арасында сакталыш керек. Ошон үчүн бир нерсени биз айтып коюшубуз керек. Биз ошо өзүбүздүн өлкөбүздө жашап аткан башка этносторду өзүбүздүн жаныбызга алып, алар менен достошуп, алар менен кызматташып, алар менен ушу күчтүү Кыргыз Республикасын куруу мүмкүнчүлүгүн биз туура пайдаланышыбыз керек. Анан дагы бир нерсени мен айтып коеюн. Биздин иш чаралардын дагы бир чоң бөлүгү ошо концепциянын 4-чү багытында каралган. Бул 4-чү багыты ошол биздин өлкөбүздөгү жарандардын мамлекеттеги ушу чечим кабыл алуу процесстерине катышууга бирдей шарттарды түзүү деп аталат. Эми бул чечим кабыл алуу процесстерин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эң эле жөнөкөй биринчи деңгээл ушул айылдардан баштап эң жогорку деңгээл ушул жогорку парламент, жогорку кеңештин деңгээли да.
министрлер кабинетинин деңгээли. Мына ушул жерлерде жарандардын ушул өзлөрүнүн позициясы, мамлекеттик маанилүү маселелерде четте калбай өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, өзүнүн салымын кошушун айтсак болот да. Мисалга ала турган болсок, мына шайлоо өнөктүктөрү болуп атат. Жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоо болуп атат. Мына ушул же болбосо жогорку кеңешке депутаттар шайлоо болуп атат. Мына ушул маанилүү мамлекеттик бир иш чараларда өзүнүн шайлоо укугун пайдаланбай чекеде калып калган дагы биздин жарандар жок эмес да. Мына бул дагы бизди өкүндүрөт. Ошон үчүн ушу кыргыз жараны концепциясынын алкагында ушу жарандардын чечим кабыл алуу процесстерине катышууга бирдей шарттар түзүү мүмкүнчүлүгүн түзүү боюнча дагы иш чаралар каралган. Өзгөчө айтып коюш керек, мынакей айыл жерлериндеги чакан жыйындар, курултайлар, ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары менен жарандардын активдүү мындай иш алып баруусу, мына жогорку кеңештин депутаттары менен жарандардын ортосундагы туруктуу байланыштар, мына ушунун баары ушул 4-үнчү концепциянын бөлүмүндө каралган. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям тазалык ыймандын жартысы деп айткан жери бар. Тазалык бул ыймандан деп айткан жери бар. Ошол учурда ошол Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө, ар тараптуу өркүндөшүнө чоң салым кошкон убагында ошо Кыргызстанды жетектеген Исхак Разаков атабыздын айтканда сөзү бар: мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот депчи. Ошон үчүн адам баласынын жашоосунда тазалыктын ролу канчалык? Бүгүнкү күндө деги эле биздин элибиз, журтубуз, мамлекетибиз тазалыкка канчалык маани берет? Тазалык түшүнүгү жаштардын кандай? Элдерибиз өзү мындай жан дүйнөсү, денеси, жашаган чөйрөсү тазабы? Бул өтө көйгөйлүү маселе болуп жатпайбы? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Эми тазалык жөнүндө айта турган болсок, бул тазалыктын өзү эки түрү бар экен да. Биринчиси бул адамдын жан дүйнөсүнүн, ички дүйнөсүнүн тазалыгы. Экинчиси бул ушу биздин тышкы дүйнөдөгү тазалык да. Анан эми айтып коюшубуз керек, азыр мына 21-кылымдын шартында көп учурларда биз байкап атабыз. Ушул адамдардын өзгөчө өсүп келаткан жаш муундардын арасында ушул мындайча айтканда жан дүйнөнүн тазалыгы, жан дүйнөнүн аарулугу боюнча өзгөчө бир актуалдуу маселелер бар да. Эми эч кимге мындайча айтканда жашырып болбойт. Өзгөчө мындайча айтканда жаштардын арасында тарбиялык, таалим жагынан кичине мындай өксүктөр болуп, кемчиликтери болуп калган ушундай бир топтор дагы бар экен. Анан биз көрүп атабыз, алар көп учурларда ушул туура эмес чөйрөгө туш келип калып, кылмыштуу иштерге барган учурлар болуп атат. Ошону менен бирге биз ушул көрүп калып атабыз, кандайдыр болор болбос нерсеге таарынып, өзүнүн жанына өзү зулумдук кылган дагы нерселер болуп атат. Мына ушул жаман көрүнүштөр негизинен адамдын ошо өзүнүн ички дүйнөсүнүн тазалыгына, ички дүйнөсүнүн аарулугуна дагы байланыштуу болуп атат да. Мына биздин ушу жогоруда айтып кетишибиз керек, кыргыз жараны концепциясынын негизги максаты ошол жаштар менен иштеп, жарандар менен иштеп, аларды ушул ынтымакка, биримдикке, интеграцияга алып келүүгө багытталган да, негизиненчи. Мына Рамазан айы болду. Рамазан айы жаз айына туура келип калды, апрель айы. Мына азыр өлкөбүздө өзүңүз билесиз, ушу ишембиликтер өткөрүлө баштады. Ар жуманын ишемби күндөрү ишембиликтер өтүп жатат. Бирок мына ушул ишембиликтерди ар бир үй бүлө, ар бир мындайча айтканда кошуналардын жамааты өзлөрүнүн чөйрөсүндө көбүрөөк жүргүзүп, өзлөрүн таза алып жүрүп, ушу экологияга зыяны тийбеген, анын ордуна бир жашылдандырууга салым кошкон бир аракеттер болсо, менимче ушу сиз айткан сырткы тазалыкка дагы биз жетишет элек да. Демек, мындайча айтканда, Исхак Разаков аксакал биздин атабыз айтып кеткендей, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом дагы таза болот деген сөздүн мынакей нукура эмеси,
философиясы ушул жерден көрүнүп атат да. Ак болуу деген, бул таза болуу деген өзүбүздүн ишибиздеги тактык айкындуулук. Ошону менен бирге натыйжабыздагы тактык. Мына ушул нерселердин айкалышын айтабыз да. Ороз айы бул тазалыктын айы болуп эсептелет да. Агаруунун, тазаруунун, жараткан Алла Тааланын алдында такыбалыктын бийик сересине чыга турган, көптөгөн пайда, сооп, жакшылык таба турган, ушунчалык берекелүү, касиеттүү, фазилеттүү, шарапаттуу, мартабалуу бир ай экен да. Анан ушул айда сиз дагы айта кетсеңиз, орозо жөнүндө кичине токтоло кетсек, сиздин ушул өзүңүз негизи канча убакыттан бери орозо кармап келе жатасыз? Орозонун адам баласына пайдасы кандай дейсиз? Орозо айы жөнүндө, орозонун касиети, берекеси, сообу жөнүндө кеп козгой кетсеңиз. Чоң рахмат. Эми жеке жашообузда эми балакатка жеткенден бери эле ушу орозо кармап келебиз бизчи. Кудайга шүгүрчүлүк. Эми орозо 30 күндүк орозонун фазилети, пайдасы аябай чоң. Аны мен оюмча орозо кармабай деле ушу Рамазан айында туш келип жашап жүргөн баардык адамдар билишет, сезишет. Орозонун негизги бир касиети өзүңүздөр билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан айтылган чоң хадисте айтылат, биринчи 10 күндүк бул Алла Тааланын рахматы, мээримдүүлүгүнүн күндөрү дейт да. Демек, биз ошо Алла Тааланын мээримине ээ боло турган учур ушул да. Анан экинчи 10 күндүк бул мындайча айтканда махфират. Мындайча айтканда Алла Тааланын ушу күнөөлөрдүн кечирилишинин күндөрү дейт да. Эми инсан болгондон кийин мындайча айтканда толук эмес ушундай жаратылган жандык болгондон кийин көрүп көрбөй, билип билбей кылган күнөөлөр болот экен. Мына ошо күнөөлөрдүн кечирилишине бир шанс, мүмкүнчүлүк берип аткан улуг Алла Тааламдын ошол ыйык Рамазан айындагы экинчи 10 күндүгү ушул махфираты таба турган күндөр экен. Анан үчүнчүсү бул албетте ушул тозок отунан кутулуп жаннатка кирүүгө мүмкүнчүлүк ала турган ушу Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү. Мына бул 10 күндүк өзгөчө бир мааниси бар экен. Себеби ушул 10 күндүктө биз жалпыбыз ушундай эңсеп күткөн кадыр түн келет экен. Ушу кадыр түндүн ичинде болуп, кадыр түндүн мындайча айтканда себеби менен Алла Тааламдын ушул көрсөткөн жолу аркылуу ушул тозок отунан кутулуп бейиштик болгон бул кандай жакшы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул Рамазан айы ушул айлардын султаны, билесиз. Ал эми айлардын султаны болгон нерсе бул өтө бир мындайча айтканда мааневи деп коет, мындайча айтканда мааниси боюнча өтө бир жогорку бир баалуулук да. Жогорку бир баалуулук. Бул Рамазан айында өзүңүздөр билесиздер, дагы бир өзгөчө бир маанилүү нерсе бул адамдар өзлөрүнүн мал жандыктарын, байлыктарын адалдайт. Бул адалдоо эмеси, усулу ушу битир садака деп аталат. Мына бул битир садака, урматтуу мекендештер, өзүңүздөр жакшы билгендей өтө маанилүү. Эгер кимде ким битир садакасын ушу Алла ыраазычылыгы үчүн шариятка ылайык тиешелүү тараптарга берсе, албетте анын мал жандыгы, байлыгы адалданат. Адалданган байлык сөзсүз көбөйөт жана берекелүү болот. Ошону менен бирге бул битир садаканын берилиши коомдогу канчалаган биздин ошо жардамга муктаж болгон биздин бир туугандарыбызга дагы мындайча айтканда мадди, мааневи, каржылык жактан дагы, финансылык жактан дагы жана руханий жактан дагы, моралдык жактан дагы чоң мындайча айтканда жардам болот да. Бул мындайча алып караганда Кур'ан-ы Каримде айтылган иннамал муъмининал ихватун. Мындайча айтканда албетте момундар бир туугандар деген аяттын мындайча айтканда тафсирине, чечмеленишине нак туура келет деген пикирдемин да. Ошон үчүн мен айтып коеюн, бул Рамазан айы, ороз айы Алла Тааламдын бизге берген чоң белеги.
биз бул Рамазан айынын сообун сөзсүз Алла Тааланын алдында табышыбыз керек. Себеби баягы хадисте келгендей, албетте ушул кыямат күндөгү эң оор учурда, эң сурак күчөп пенделер Алла Тааланын сурагынан кыйналып турган учурда ушундай бир түрлүү адамдар болот дейт. Аларга сурактан бошотулуп, ушу бейишке Ар-Раян деген бейиштин эшиги аркылуу түз эле бейишке кирүүгө буйрук берилет дейт. Мына ошол кире тургандар албетте ушу Рамазан айындагы орозосу кабыл болуп, туткан орозолору кабыл болуп, кылган салих амалдары сооп болуп жазылып, Алла Тааланын алдында ыраазычылыкка ээ болгон Алла Тааланын пенделери жөнүндө айтылган. Мен ойлойм, биздин ушул жалпы көрөрмандар, биздин жарандар дагы ушул учурдан пайдаланып, кут берекелүү ушу Рамазан айын ушу соопчулук пайдаланганга, бир туугандык сезимдерди бекемдегенге, мамилелерди бекемдегенге, эң башкысы эл биримдигин бекемдегенге туура пайдаланат деген үмүттөмүн. Сизге рахмат. Бир гана адамдар үчүн эмес, көктө шаңшып учкан куштар үчүн да, жерде жөрмөлөп жашаган курт-кумурскалар үчүн дагы тынчтык маанилүү, алардын тилеги да тынчтык. Андыктан бир гана тынчтык болсо экен, ынтымакта болуп кыргызым, бөксөбүз биздин толсо экен. Берекелүү Рамазан айыңыздар кут болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бар бололу, амандыкта бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.